Учурда өлкө боюнча 28.119 адам тапанчанын ар кандай түрүн көтөрүүгө укугу бар. Бардыгы болуп, алардын колунда азыр 34.475 ок атуучу курал турат. Кичинекей мамлекетибиз үчүн ушунча жарандын мылтык көтөргөнү албетте кооптондурат. Тапанча алып жүрүүгө уруксаты бар адамдардын баары эле куралын туура колдонот деп эч ким кепилдик бере албайт. Тилекке каршы жашоодо ар кандай учурлар болуп кетет. Мисалга алсак, былтыр 1-январда жашы 20-га жетип жетпеген балдар арасында мушташ болуп карагаттай болгон эки көзүнүн бири менен ырчы Темирлан Мукашев кош айтышкан. Газотравматикалык тапанчадан чыккан ок баланын көзүн агыза түшүргөн. Серепчилердин айтымында Кыргызстанда учурда тапанча саткан дүкөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Мисалы, өлкө боюнча жалпысынан 29 тапанча сатуучу дүкөн бар. Анын 8-и Бишкекте жайгашкан. Аларда куралдын бардык түрлөрү кенен сатылат. Акча гана болсо болду. Мисалы, эң арзаны жана жөнөкөй деп травматикалык мылтыктын баасы орто эсеп менен 30 000 сом экен. Ал эми калгандары андан жогору 60 000 сомго чейин жетет. Бул суроо талаптын өскөндүгүнө байланыштуу болушу мүмкүн. Белге дайыма келип, охотничий билет менен, разрешениесі менен ок алабыз. Кашкыр атканга, кашкыр көп. Ошол ишеден дайыма алып турабыз, разрешение менен өзүбүз. 20 жылдай болуп калды мындай охота катышып алып жүргөнгө. Көйлөбүз. Атабыз бак сезонунда атабыз. Өзүңүз негизи канча кашкыр атып көрдүңүз? Көйлө кашкыр аттык. Ончактап. Мынтык кармап тез айышмаганда. Адам бери казып чыгып жүрөсүн, толукташка сезон менен ар кандай нерселер атабыз. Кандай туш келсе ошону ата беребиз, айырма жок. Сезонунан жок, мындай атканга болбойт. Азыр кышкы зимний сезон, кашкырдын сезону азыр ушул. Сайлуу ствол, сайсыз ствол жана травматикалык куралдар баары тең бирдей жакшы өтүп жатат дейт Борбордо жайгашкан дүкөндүн сатуучусу. Бул сөздөргө далил катары биздин чыгармачыл топ дүкөндүн ичинде 15 мүнөттөй болду. Ушул учурда алуучулардын катары тизилип, сатуучу баарына жооп бергенге да жетишпей жатты. В принципе, в день 3-4 ствола берут. Мисалга, бир күндө орто эсеп менен жок дегенде 3-4 тапанча сатабыз. Мергенчиликтин сезонуна жараша кээде андан көп сатылат. Бул бир гана дүкөндүн мисалында айтылып жатат. А бизге окшогон сатылуучу жерлер Борбордо 10го жакын. Биз курал сатууда анын түрүнө жараша райондук ички иштер башкы башкармалыгынын уруксатын сурайбыз. Ошол эле учурда бизде уруксаты жок деле электрошокер сатуучу коопсуздук үчүн чыгарылган куралдар сатылат. Алар жашы 18ден ашкандарга гана берилет. Это с 18 лет и старше. Но опять же, порой заходят ребята, которые вроде бы говорят, что им 18 лет, когда потребуешь паспорт, чтобы они купили тот же самый электрошокер, они начинают говорить, что вот, паспорта нет или еще что-то. Ну, значит, понятно, что ему уже довольно-таки меньше. Мындан улам негизи куралга уруксат алуу кандай жүргүзүлөт? Ал кимге берилет жана кокус бирөөнүн ден соолугуна зыяны тийсе кандай чаралар колдонулат? Бул тууралуу ИИМдин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын лицензиялык уруксат берүү бөлүмүнүн жетекчиси Бакытбек Кубакоевке кайрылдык. Травматическое оружияны ар бир жаран, Кыргызстандын жараны 20 жашка чыккандан баштап укуктуу. Травматикалык оружие алыш үчүн ал соттолбогон адам болуш керек. Анан ички органдар, ички иштер органдарына төмөнкү справкаларды тапшырышы керек. Медициналык, психиатрдан, наркологдон, окулисттен. Андан тышкары паспорттун көчүрмөсү, жана Кыргызстандын жарандары деп атпайсызбы? Үйүндө сейфи болуш керек. Баягы мылтыкты сактоочу жай. Сатып алаардан мурда ошо газово-травматикалык мылтык аттырылат. Аттырылып, гильзасы биздин экспертный криминалистик центр бар, ошого коюлат. Коюлуп, баягы бул мылтыктын баягы ээси калып, ээси бизде турат да. Кийин бирдеме болуп, кылмыш болуп, же болсо баягы туура эмес колдонгон калса, ошону баягы тез аранын ичинде ошону таап алыш үчүн максатында ошону коюлуп, анан 3 жылга алып жүрүүгө уруксат беребиз, ошону менен алып жүрө беришет. Анан алып жүргөндө колдонгон киши билиш керек да, кайсыл жерде эмне үчүн кимге колдонуп атам. Азыр ушул күндө баягы көп маселелер болуп атат. Алып эле менде мылтык бар деп эле колдоно берген. Колдонгон учурда да баягы уголовный кодексте эки берене бар, необходимая оборона и крайне необходимость. Ошо эки беренени сактаганда бул колдонуп аткан киши өзүн сакыта алат закондун алдында. Анан
калп эле жанакы аны сактап эле тиги бирөөсү мушту менен же чапкы бирөөсү сөгүп ар кандай болуп кетсе анан мылтыкты ага колгосо ал Кыргызстандын законодательствосу боюнча жооп берет. Потому что баягы орусча айтканда наличие атаки должно соответствовать наличию обороны. Атын атагысы келбеген мекендешибиз травматикалык тапанчаны көтөрүп жүргөнүнө быйыл 2 жыл болоорун айтып берди. Ал Бишкектеги элиталык үйлөрдүн биринин коопсуздугуна жооп берет. Айтымында жумушуна байланыштуу тапанча алып жүрүүгө туура келет. Биздин заманда аябай зарыл эле нерсе болуп калды негизи. Азыр ызычуу ар кандай кишилер көп дегендей. Негизи колдонгон ошо только жумушка аябай керектүү жерлерден эле колдонуш керек. И только өзүңдүн коопсуздугуңа карата эле да. Бирөө менен урушуп талашып жакта мушташып кетип анан чыгып чуркап барып аткылап тигиндей мынелер ал туура эмес, ал уже законду бузуп атканың болот. Уже кылмыш иштери козголуп кетет ал убагында. Ал оңчук эмес да бул. Тапанча бир күнү болбосо эртели кеч сөзсүз ок чыгарат деген сөз бар. 34 миңден ашын куралдын элде болушу дагы бир жолу ойлондурат экен. Буга байланыштуу өлкөдө курал көтөрүү замандын зарылчылыгыбы же жөн гана модабы деген суроо жаралат. Балким мылтык көтөргөн адам өзүн ишенимдүү алып жүрөбү?